Биринчи маалыматтык телеканалдын көрсөтүүлөрүн Алат Оллаев улантат. Бул жолу биз Бишкек мэриясынын ушул талкууга чыгарган накталай жол кирени көтөрүү сунушу тууралуу кеп кылабыз. Эске салалы, мэриядан коомдук транспорттарда накталай жол кирени 40 сом кылуу сунушталганын, ал эми накталай эмес, эгерде карта менен төлөсөңүз, анда төлөм ошол 17 сом суммасында калаарын түшүндүрүшкөн болчу. Мына ушул боюнча президент Садыр Жапаров пикирин айтып, жарандарды карточка алууга чакырган эле. Биз ушул багытта транспорт жана жол транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү департаментинин директору Улан Бейшимбаевди жана Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талант Капаровду кепке тарталдып турабыз. Урматтуу меймандар, студияга кош келдиңиздер. Улан Бекежанович, Талант Ташевич, экөөңүздөр тең бирдей жооп берсеңиздер болот. Анткени тиешелүү ушул коомдук талкууга чыгардыңыздар. Азыр шаардыктар, шаар тургундары дагы өз пикирлерин жазып жатышат. Бирок бир гана талап болуп жатат. Бул мүмкүн болушунча ушул кала тургундары менен меймандарын кимде ким коомдук транспортту колдоно турган болсо, карточканы алуу. Эгерде карта системасы менен төлөм жүргүзсө, анда акча жол кире кымбаттабайт, ошол эле суммада калат дегенчи. Аргасыз чара болуп атат, эмне үчүн мындай кадамдарга барып атабыз деген биринчи суроону узаткым келип атат. Саламатсыздарбы? Туура суроо болду. Бул биринчиден биздин айта кете турганыбыз, жол кире көтөрүлгөн жок. Бул 17 сомдон боюнча эле калды. Бул накталай эмес төлөгөн учурда. Мындан тышкары дагы айтып кетүүчү нерсе бар. Жакын арада биз бул маалымат булактары аркылуу маалыматтарды берип атабыз. Бул азыркы жүрүп аткан каттамдардын баарын тең башка алмаштырганга, экинчиден ошол эле 60 же 90 минуттун ичинде биздин шаардын тургундары жана коноктору ошол мүнөттүн ичинде эгерде Бишкек шаарынын коомдук транспортунан 2 же 3 же 4 пересадка кылса, ошол жерине дагы 17 сом менен жеткендей кылып шарттарды түзүп берип атабыз. Бул эми накталай төлөм бүгүнкү күнү 20 сом болуп атпайбы? Биздин жарандар, шаардын тургундары жана коноктору бул накталай төлөм болгондо 20 сомдон төлөп коюшат. Бул төлөмдү бергенде ошол айдоочулар ошол маалда акчаны төлөгөндө, сдачасын бергенде алаксып калып, ошондойлор кездешип атат да бүгүнкү күндөрү. Андан тышкары жол коопсуздугун одоно бузганга бул айдоочуларга ушундай эмелер болот. Андан тышкары бул жерде дагы айтып кетчү нерсе, айдоочуларды баягы айтып атышпайбы план деп. Ооба, албетте, эгерде ошол накталай төлөм болгондо бизде автобустардын ичинде баарында камера бар. Камера аркылуу бизде центр мониторингибиз бар автопарктын ичинде. Ал жерден бардык нерселерди карап турабыз. Андан тышкары биздин автобуска киргенде жана чыккан эшигине дагы ошол биздин жүргүнчүлөрдү саноо устройствосын койгонбуз. Жабдык. Ошолор менен санап турабыз. Бир күндө канча биздики 1200 автобус чыкса, ошолдун баарын тең карап, канча биздин жүргүнчүлөр ташыды, накталай канча сом болду, ошонун баарын тең биз мамлекеттин бюджетке алып келип төгүп бергиле деп суранып атабыз. Ошондуктан бул накталай төлөмдү 40 сомго көтөргөн 17 сом менен эле ошол эле биздин карточка менен төлөсө болот. Биз ошо карточкага дагы байлап койбостон бүгүнкү күндө QR коддор менен төлөсө болот, банктын карточкалары менен төлөсө болот, телефон менен төлөсө болот, ар кандай төлөмдөр менен төлөсө болот. Электрондук капчыктар аркылуу. Но только баягы накталай эмес төлөш керек. Эми азыр биздин жарандардын баары тең көнүп алышса, мындан ары бул 40 сом деген накталай төлөм дагы өзү эле жокко чыгып кетет. Мамлекет башчы дагы өзүнүн пикирин билдирип жатып, жүйөлүү себептерди так даана ачык айтты. Бул биринчи эле кезекте ушул айдоочулардын ачыгын айтканда сол чөнтөккө акчаны солуп жаткандары, салып жаткандары жок дегенде ушул жагынан алганда шаардыктарды коррупция менен күрөшүүгө жардам бериле деп чакырып атпайбы. Экинчи бир себеби ушул айдоочулар алаксып кеткен учурлар же болбосо жарышып айдап жол кырсыктарына кабылган учурлар дагы тилекке каршы ушул накталай төлөм жүргүзүү процессинде болуп жаткандыгын айтты. Талант Ташевич, шаардыктар азыр чындап эле кызуу талкуулап жаткан учур. Биз ушул жол менен накталай эмес төлөмгө өтүүгө
же болбосо ошол карточка системасына ошол эле бир канча QR коддун түрлөрү бар, электрондук капчыктардын түрлөрү бар. Мына ошого өткөрүүгө шаардыктарды көндүрө алабызбы? Азыр мен чара боюнча айтып кетейин. Азыркы күндө Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасында 1376 бирдик автобус бар. Ошонун ичинен 1200 бирдик азыр автобус каттамга чыгат. Ошондо биз деген коэффициент использования парка 94%-ты азыркы күндө көрсөтүп атабыз. 176 автобус эмнеге чыкпай атат? Ал эмди 176 автобус ал жерде майын алмаштырат. Запаста турабы, Коэффициент использования парка ТО деп коет, техническое обслуживание. Ошол өзүнүн ошол графигине жараша автобустар деген багы мотордун майын алмаштырабыз, коробканын майын алмаштырабыз, дөңгөлөгүн алмаштырабыз. Андан сырткардагы колодкасы бар, башка дагы техника тейлөөсүн жүргүзүп, анан кийин ошого жараша биз деген коэффициент использования паркасын чыгарып туруп, анан бул 94% көрсөткүч аябай жакшы. Негизи 80 тегерегинде болуш керек. Жогорку пайыз экен 94, Жогорку пайыз 94%. Азыр жалпысынан 3608 адам 1-октябрга иштеген болсо, ошонун ичинен 2700 айдоочу азыр күндө. Эми айдоочуларды арасында ачык айтканда ошол эскиден иштеген айдоочулар бар. Анан троллейбус айдап жүргөн айдоочулар бар, D категориясын алып азыр автобустарга отуруп атат. Анан тирк айдап жүргөн айдоочулар бар. Анан маршрутта, сиз айтып кетпедиңизби, ошо маршруттан дагы келген айдоочулар бар. Эми олар деген ошол өздөрүнүн айдоочулук күбөлүктөрү бар. Анан биз деген ишке жумушка кабыл болуп атканда алар 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы болуш керек. Ошол иш тажрыйбасы болгондон кийин гана биз деген ошол буйрукка деп стажировкага алабыз. Стажировканы деген булар деген 154 сааттан 250 саатка чейин жүрөт. Бул деген 154 саат болгон болсо 1 айдан 2 айга чейин жүрөт, 254 саат. Өзүбүз БД класстарды ачканбыз, ошол быйылкы жылы ачтык, март айында ошол кала башчыбыз Айбек Жамшбековичтин тапшырмасы негизинде ошо менен биргеликте симуляторларды алып келгенбиз. Симулятор деген ошол азыркы күндө мындайча айтканда Кыргызстанда жок симуляторларды азыркы күндө коюп, жабдыктарды коюп, ошол айдоочуларды биз деген симулятор аркылуу, мисалы ошол симуляторго отура турган болсо, кадимкидей шаар, кадимкидей автобус, ошол коробка автомат, задний вид, жүргүнчүлөр ошо кассадан акча берип аткан кадимкидей эле ошол симулятор менен мындай, кандай десем, мындай онлайн водитель да, ошолорду аркылуу өткөзүп, анан сырткардагы 2 учебный автобус бар, ошол учебный автобус аркылуу булар деген ошол 154 сааттан 254 саатка чейин айдап берет. Биздин насаатчыларыбыз бар, насаатчылар ошолор менен бирге шаарга чыгат. Мисалы бир 10 айдоочу келген болсо, 10 айдоочуну отургузуп, ошол жерде шаарды кыдыртып туруп 5 саат, 6 сааттан айдатат. Ошонткенде бир күнүнө ошол 4 саат, 5 саат айдаганда бир ай, 2 ай тегерегине кетип калат. Ошол насаатчыларыбыз ошол экзамендерди тапшырып, анан ошол вожденияларын тапшыргандан кийин гана ошондон кийин биз уже автобустарга башкарууга уруксат бересиздер. Каттамдарга чыгарабыз. Эми ооба маршрут айдагандар арасында бар кошулуп кетти. Эми бардыгы эмес, эми айдоочулардын деле бардыгы жаман деп айтыштан алыспыз, но ичинде бар ошо саботажниктер көбүн эсечи. Азыркы күндө мына бизде Европадан, Казакстандан, Москвадан келип айдоочулар иштеп атат, аябай. Бизде дагы ушундай шаар түзүлүп калыптыр го. Аябай жакшы болуптур. Мен Европага же Россияга же Казакстанга барып иштебей, мен ушул жерде калам деп. Айлыктары да сонунда отот мына. 168 саат орточо баланс айдай турган болсо 55 миң, 65 миң, одан ары саатын көбүрөөк айдай турган болсо, пассажир көбүрөөк ташый турган болсо, ошого жараша биз коэффициенттерди, премиялар коюп койгонбуз. 130 миңге чейин айлык алган балдар бар азыркы күндө. Эми ошо иштегенине жараша. Ооба эми иштебегендер өзү көбүнчө баягы арыздангандар ошол больничныйда жүргөндөр, ишке чыкпагандар, болупса чыгат, автобус бузат, расход кылат, ошондор көп арызданат. Алар деген биз мына жыл ичинде мына 60 айдоочуну ошол дисциплинардык комиссия аркылуу кетирдик. Андан сырткарыдагы өзүнүн арызын жазып кеткен айдоочулар бар. Ал ошолордун баардыгын электен өткөзүп, буюрса, ошолорду электен өткөзүп деген эртең буюрса 40 сом деп тариф киргизип атпайбы? Ошол тариф деген бул азыркы күндө бул 40 сом деген тариф, бул жөн эле аты болуп атат 40 сом деп. Бирок азыркы күндө бизде деген мына 17 сом деген
Биздики накталай эмес тарифти коюп берип атпайбызбы? Школьный деп атабыз, окутуучу. Баягы билеттер 360 сом. Bir ayga. Неограниченный, жүрө берет бир айчы. 1020 сом. Бул багы физический бар, студенческий кылып алса болот. Күнүнө үйүнө барса болот бир. Канча бөлүнө түшөсүң, маниге эмес, болгону бир ай абонемент катары сатып аласың. Проездной. Анан эмекте эл ар кандай түшүнөт экен да. Бул деген ошол биз айдоочулардын азыр аябай катуу күрөшүп кетип атат. Талант Ташевич, мен сиздин сөзүңүздөн түшүнүп атам. Демек, дүрбөлөңгө түшүп аткан ушул айдоочулардын өзү болуп аткан турбайбы? Айрымдары бар эмес. Айрымдары жана көп учурда каршы чыгып аткан накталай эмес төлөмгө айланып келип ошол арасындагы баягы кошумча акча таппай калабызбы, сол чөнтүк оң чөнтүккө салбай калабызбы деген айдоочулар болот. Аябай туура айттыңыз. Азыркы күндө ошол биз деген мына жыйындарды өткөзүп атабыз. Булар эмне эки сүйлөп атпайбы? Айдоочу деле эки сүйлөп атат. Жыйындарды өткөзгөндө сага эмне ушул жолдо жүргөндө эмнеге жол эрежесин бузуп атасың? Анан эмнеге деген мына кырсыкка кабылып атабыз? Монтип биз деген ишканага жаңы автобустарды алып берди. Ошолорду урматтуу президентибиз Задорнур Кожоевич. Ошону деген биз деген 10 жыл тегерегинде бизге кызмат кылыш керек да. Ошону жакшы айдабайсыңар десең, план дейт. Ну хорошо, азыр планды алайлы деп атабыз. Планды алып койсок, эртең булар деген уже кандай десем, мындай аябай кыжалат болуп атат, ачык айтканда. Ошол сол чөнтөккө кеткен акчалар буюрса, бул пассажирлерден эмес, бул деген биз ошо айдоочулардан алып туруп мамлекетке төктүрөлү деп атабыз. Бул жүргүнчүгө бул жерде эч кандай оорчулук келбейт. Бул бир. Экинчиси, ошол деген айдоочу сол чөнтөгүн алып кетип аткан акчаны, кымырып кетип аткан акчаны азыр биз деген ошол ишкананын казынасына түшүрөлү деп атабыз. Ошол эле акча түшө турган болсо, эртең мисалы ошол 2700 айдоочу иштеп атат деп атпайбызбы? Шаардын бюджети, ишкананын бюджети көбөйөт. Анан эмне биз деген 5 жылда эле, 10 жылда эле барып эле президентибизге кайрылып, урматтуу Задорнур Кожоевич, дагы 1500 автобус алып бериң. Болсо өкмөткө карызга алып бер, же грантка алып бер деп жалдырап жүрбөшүбүз керек да. Бизге мына кандай десем, мына инвестиция салып берди. Биз деген ошону иштетип, жылына бир 100 тегерегинде автобус өзү сатып алган мүмкүнчүлүк бар да. Аны деген айдоочуга айтсаң түшүнгүсү келбейт. Ал деген ошо бир күндүк бак оокатым өтсө болду. Анан нар жакта автобус эмне болот, эртең эмне болот, кандай болот, иши жок болуп атат да. Эми бардыгы эмес. Арасында бар түшүнгөндөр бар. Айрыкча ошол маршруттан келгендер, эски ошол немеде иштегендер, ушулар көбүнчө мына азыркы күндө мына каршылык көрсөтөт да. Каршылык көрсөткөн айдоочуларды иштен алып ордуна башка туура түшүнүү менен ушул накталай эмес төлөмгө өткөрүү деген маданиятты дегеле баягы өзгөчө чет элден, Европадан келген мекендештерибиз азыр кубануу менен иштеп атат деп атпайсызбы? Мына ошол сыяктуу айдоочуларды алууга эмне үчүн болбосун? Болот, неге? Ошолордун баарын азыр электен өткөзүп атпайбызбы? Кайрадан демек. Ооба, кайрадан азыр эми кыймыл курамы көбөйдү. Азыр баягы 30 жыл десең эле баардыгы хайп деп айтып атпайбы? 30 жыл эмес мына мисалы транспорттун мындай төптөлгөндө мына троллейбус автобустун биз 73-75 тегерегинде болду да жыл. Ошондон бери азыр мына 1376 автобустун сырткарда биз 288 автобус контрактка кол коюптур, уже келип атат. Буюрса мына жылдын акырында болбосо ошо 2025-жылдын 1-кварталында келет. Бул деген тарыхта болгон эмес. Мурда деген ошол 50 автобусту алып келип алып айлап пиарить этет эле кол чабып. Азыр күндө мына мамлекет деген, өкмөт деген унчукпай келип туруп, 1644 автобус алып келип берип коюп атат. Эми түшүнгөн адамга. Анан эми бар болсоң көрө албайт, жок болсоң баа албайт деген эле мындай кээ бир блогерлер бар. Баягы ич тарлык кылып туруп, бирдемкелерди кошуп, ушундай кылып туруп, бакындай кылгандар. Ошо эле айдоочуларды азыр биз колуна кагып, чөнтөгүнөн кагып, акчасын тартышкандай эле болуп атпайбызбы? Алар да жөн отурбайт да. Туганы бир жерде иштейт. Болбосо бирөөгө кайрылам дейт, андай кылам дейт, мен сени жок кылам дейт. Бул нерсени биз башыбыздан өткөзгөнбүз да. Мисалы ошол мына саботажды айдоочулардын бири 2 жолу башынан өткөздүм да. Булардын максаты эмне? Келет, бир 200дөй чогулат, директорду алмаштыр дейт, мэрди шантаж кылат, ошол бир колунан келбеген
эчтеке жасай албаган бирөөнү алып келет дагы, сен эртең биз айтканды кыласың, кылбасаң сен дагы келип туруп эртең мына жерден антар төнтөрүн чыгып сен да жок кылабыз деп туруп бирөөнү алып келип коет. О бечара деген жен аркылуу сүйлөй албайт. керек. Жен аркага сүйлөй албайт, же бир кылай сүйлөйт. Мындайча айтканда наркылардын мындай бак жүгүртмөсү болуп калат дагы. Ошол жерде эле мындай отурганына сүйүнүп эле жүрө берет. Эми биз деген bir gün иштейбизби, 2 күн иштейбизби, же 1 жыл иштейбизби, Кудайдын колунда бар жок туруп. Эми эртеңки күнү ошол биз ишкананы оңдоп, ушул жакшы мындай иштерди ишке ашыра турган болсок, эртең ошол жерде из калтырсаң деле эртең өзүңө да приятный, анан ар жакта сенден кийин келген ошо директорбу же сенден кийин ким мун поколение чоңойтпай туруп, ошолорго жакшы шарттарды түзүп берип, мындай коюп башкысы ак жана так кызмат туруп. Улан Бекежанович, сиздин пикириңиз кандай? Ошол эле учурда мына 40 сомго биз дээрлик жол кире демек көтөрүлгөн жок, ошол эле суммада калып атат. Болгону калкты накталай эмес төлөмгө көндүрүү аракети деп атпайбызбы? Бирок аргасыз ошол көндүргөнгө чейин баягы эгерде сен накталай төлөйм десең 40 сом беришиң керек. Ошол кезде мисалы мен деле жүргүнчү катары баягы 20 сом айырма менен 2 эсеге көтөрүлүп атканда оорчулукту сезем да, ошол эле күнү барып туруп, демек карточка алууга аргасыз болом. Бул демек аракет жакшы. Бирок дароо эле баягы карточка алган жарандар болот. Мисалы шаарга келген меймандар, ошол эле кошуна райондордон, облустан келген мисалы эле Кара-Балтак, Кан шаарларына алып карап көрөлү, баягы аптасына 1-2 ирет келип калгандар. Алар деле коомдук транспортты шаар ичинде пайдаланышат да, бирок карта алып эмес, накталай төлөм мененчи. Анан кайра эле баягы айдоочуга төлөгөн учурлар болуп атат. Бул жерде биздин максат эмне болуп атат? 100% накталай эмес төлөмгө өткөрүү болуп атпайбы? Ошого бул жерде канча мүнөттө өтүп кетиши мүмкүн? Негизи эми бат эле өтүшүбүз керек. Себеп дегенде биз ошол эле тулпар карточкасына токтолбостон, эгерде биздин шаардын коноктору келет деп атпайсызбы? Келген учурларда ар бир даже биздин пенсионерлерде карточкалар бар. Ошол пенсионный карточкага которуп беришет да. Ошол банк карточкалар менен төлөй алышат. Же болбосо бир тулпар карточкасын алып коюп, ичине канча бир 500 сом же 1000 сом салып койсо, шаарга бир жылда бир келеби, ай сайын келип турабы, ал күйбөйт. Ошол менен эле жүрө беришет. Андан тышкары уюлдук телефон менен да төлөм жүргүзүшсө болот. Не обязательно 40 сомдон төлөгөнгө. Ар кандай жолдору менен төлөшсө болот да. Бардык шарттын баарын биз түзүп бердик бүгүнкү күндө. Айдоочуга жөн эле накталай эмес төлөм жүргүзүш керек, накталай акча албагыла деген талапты коюп эле койсо болобу? Мисалы көпчүлүк эле ошол эле Европа мамлекеттеринде ошондой го, баягы барып калып накталай төлөйм десең такыр албайт. Мүмкүн эмес, айдоочу такыр албайт акчаны. Эми бардык шаарлар себеби камера бар деп атаса, ошол аркылуу байкап турууга мүмкүн. Ошол эле биздин жакынкы кошуна жайгашкан Алматы шаарында. Алардыкы дагы бул 2 эсе болгон да. Эгерде 120 теңге накталай эмес болсо, 240 теңге накталай төлөнгөн. Бардык шаарларда ушундай болуп өчкөн. Стамбулда да ушундай болгон, Европа шаарларында да. 2 эсе көтөрүлгөн накталай төлөм. Өткөнгө чейин. Ушул процесс жолду басып өтүшкөн. Ооба, бизде дагы Кудай буйрса баары тең өткөндөн кийин бул 40 сом накталай төлөм деген бул да жок болуп калат. Сиз айткандай эч ким төлөбөйт, эч ким баягы төлөгүсү да келбей калат. Сиздер пландоо боюнча, прогноз боюнча белгилүү бир мөөнөт коюп атасыздарбы? Толугу менен биз накталай эмес төлөмгө өтүп кеткенге чейинки аралык канча убакытты талап кылат деген. 1-2 айда өтүп кетебиз деп ойлоп атабыз. Жакшы. 1200 автобус азыр тынымсыз баягы каттамга шаар ичинде чыгып жатат деп атасыздар. Бир автобустан орточо канча каражат түшүп жатат? Мүмкүнбү? Бул эми ар кандай сумма ар кайсы күнү өзгөрө бериши мүмкүн да, э? Ооба, эми бизде күнүнө 1200 бирдик автобус чыгып атат. Бул толук менен 55 каттам. Бүгүнкү күнү ушул коомдук транспорттун 55 каттамы бар. Ар бир каттамдын баягы күнүнкү планы башкача болот. 10 миңден 22 миңге чейин. Эң аз 10 миңден баштап 22 миңге чейин бир автобус пландары. Бир күнгө? Бир күнгө. Бул накталай эмес төлөмдөн түшүп аткан. Буга чейин мен эми мына тарыхка токтолуп кетейин. Мына 2023-жылы эле ошол 120 зоңтонг автобустар келгенде
февральда келген да 23. Май айларында июль августтарында ең көп план 6000 сом болгон. Ең көп план 6000 сом болгон. Азыр күндө биздики ең аз план 10000 сом. Ең аз план. 10000 сомдон 22000, 23000, 24000 сомго чейин ушундай пландарыбыз азыр күндө. Бул деген ошол накталай эмес, накталай төлөмдү киргизгенден кийин азыр күндө мына 68% накталай эмес төлөм болуп атат. 62% накталай эмес төлөм, 38% накталай төлөм болуп атат. Ошо накталай төлөмдү азыр күндө биз ошонун баардыгын жокко эсеге чыгарыш керек болуп атат. Ошол жокко эсеге чыгара турган болсок, ошондо 100%га өтө турган болсок, буюрса ошол азыр күндө мына актуалдуулуу эле элдер тартып аялдамага токтобой атат, пешеходко токтободу, кызыл чаракка өтүп кетти, карама каршы тилкеге чыкты, мына туура эмес жерден бурду деген ошол маселелер буюрса ошо накталай эмес төлөмгө өтө турган болсок баары чечилет. Бул ошол эле Алматы шаары, мына кошуна шаарлардын биз командировка барып, алар менен тажрыйба алмашып турабыз. Алар деген ошол биз баскан жолду 2006 жылы баштаган болсо, азыр гана мына 2024 жылы мына 2 августта булар деген буга чейин дип тариф болгон болсо, азыр бардык дип тарифтин Алматы, Астана, Россия деле азыр күндө наличка деген түшүнүк жок. Автобуска түшө турган болсоң, накталай акча бере турган болсоң, айдоочу акчаңды албайт, түшүрүп салат. Туура. Кана карточкаң деп. 100% накталай эмес төлөм. Эгерде биз деген ошол азыркы ошол коомдук транспортты өнүктүрөлү десек, биздин максатыбыз ошо накталай эмес төлөмгө өтүш керек да азыр күндөчү. Ошондо бизде канча жүргүнчү бар, ошол күнүнө Бишкек шаардык транспорт муниципалитети канча жүргүнчү ташыйт, канча аялдама курушубуз керек, кайерге канча светофор коюшубуз керек, канча пешеход кылышыбыз керек, кайсы районда канча пассажир поток, ошону онлайн аркылуу баардыгын мындай айтканда ошону эсебин чыгарып туруп эртеңки күнү ошолдой Улан Бекежанович айткандай каттамдарды өзгөртө турган болсок дагы уже ошол жерде мына затор деген маселе азаят. Азыр күндө эң көбөлүү маселе затор. Каттамдар демек жакын аралыкта Улан мырза тактоо иретинде өзгөрүп калышы мүмкүнбү? Ооба. Жакын арада биз дагы коомдук талкуудан өткөрүп туруп баардык. Себеби дегенде мурун деген бул каттамдар деген кичи автобустар менен жасалып калган да, лайыкталып. Азыркы күндө биздин өзүңүздөр белгилүү болгондой бул чоң көлөмдүү автобустар. Анан баардык шаардын 3 бурчунан келген автобустардын баары тең биздин борбордук көчөлөргө 2 көчөгө эле туруп калып атат да. Андай болбош керек. Бүгүнкү күнү баардык көчөлөргө баягы кыймыл чиймелерди чийип биз бүгүнкү күндө даярдадык. Ошол убакта дагы ошол биздин шаардын тургундарына суроо пайда болуп атпайбы? Биз анда пересадка менен жетсек акчабыз жетпейт деп. Жок, биз аны да карап чыктык. Жана сиз атаган 60-90 өткөн аралыкта канча автобус которсоң дагы ошол бир жолдук төлөмдүн негизинде жүрө бересиң. 17 сом менен 2 же андан көп пересадка менен ошол убакыттын ичинде жетип алышса болот да. Ушундай ыңгайлаштырып шарттардын баарын түзүп берип атабыз. Андан тышкары карточкалар бар, мына мисалы үчүн мектеп окуучулары үчүн 360 сом бул бир айлык баягы безлимит деп коебуз. Канча чектөөсүз. Экинчи 1020 сом. Мисалы үчүн студенттердикин эле алсак туура. 1020 сом деген бул эгерде ошол окуучу студент эртең менен барып кайра келгенде эсептелген 17 сом менен. Бул студент деген бир күндө эртең менен университетке барып келет, андан кийин библиотекага барып келет, анан кечинде кайра тренировкасына, машыгуусуна барып келгенде бул аябай эле ыңгайлуу шарттар болуп атат да. Жакшы, сиздерге рахмат студияга келип маек куруп бергениңиздерге. Биз теле көрүүчүлөрдүн эсине салалы, азыркы этапта дагы да коомдук талкууда ошол Бишкек мэриясынын накталай эмес төлөмгө өтүү системасына чакырып жатышат. Жалпы шаардыктарды бул багытта мамлекет башчы дагы шаар тургундарына, кала меймандарына кайрылып, накталай эмес төлөмгө өтүү канчалык маанилүү экендигин билдирди. Ошондуктан биз программаны жыйынтыктап жатып, шаардыктарды дагы ошол коомдук транспортко бир гана түшүү маданиятын эмес, ал жака акча төлөө маданиятын дагы өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй заман талабына шайкеш, мамлекеттик, анын ичинде шаар бюджетине жогоруда мына Талант Ташиевич баса белгиледи, келген автобустардын өз мөөнөтүндө эксплуатацияланып, баягы 5 жылбы, 10 жылбы пландалган ошол мөөнөттө татыктуу бизге кызмат кылып берсе,
кайра эле ошол акча шаардыктардын ошол эле жол инфраструктурасын түздөгөнгө, оңдогонго, ошол эле транспорттун тейлөөсүнө кетет дегендей өзүбүзгө эле пайда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, амандыкта көрүшөлү, саламатта туруңуздар.